Brothers тобунун курамында роялды чебер ойноп жаткан Стивди алгач чебер музыкант деп ойлоп алсаңыз керек. Бирок Стив Сверлоу эл аралык Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча мурдагы улук изилдөөчүсү. Аталган уюмдун Кыргызстандагы, Өзбекстандагы жана Тажикстандагы өкүлчүлүктөрүн жетектеп келген укук коргоочу катары таанымал. Ушул тапта Түштүк Калифорния университетинин профессору. Ал эми джаз анын хоббиси. Знаете, я с ранних лет играю на фортепиано и... Мен бала кезден эле фортепианода ойнойм. Үй бүлөлүк, улуттук салтка байланыштуу джазга болгон сүйүүм эрте калыптанды. Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Оскар Питерсон. Менимче, джаз америкалыктардын эң бир сонун искусствосы. Джаз бул ар кандай маданияттарды сыйлоого чакырган өзүнчө философия. Андыктан Бишкекке келгенимде джаз музыканттары менен таанышып, жакшы тил табышып кеттик. С джазовыми музыкантами, и мы очень хорошо нашли общий язык. Когда я переехал в Кыргызскую республику в 2013 году, я всегда это делаю в любом городе, где я живу. Мен кайсы өлкөгө же шаарга барбайын, мейли ал Лос-Анджелес болсун, Нью-Йорк, Питер же Бишкек болсун, мен дайыма джаз топтор менен байланыш түзүүгө аракет кылам. Кыргызстанга 2013-жылы көчүп келгенде бул жерде да джаз дүйнөсү бар экенин билдим. Раматылык джаз аткаруучу Нургиз Чекилова менен топ түздүк. Ага таанымал саксофонист Азиз Гапаров да кирген. Биз 4-5 жыл бирге ойнодук. Бул мага бир гана негизги ишимден алаксууга жардам бербестен эргүү да тартуулады. Жаңы адамдар менен тааныштым. Эгер адамдар менен эл аралык укуктун алкагында тил табыша албасам, музыка аркылуу байланыш түзө аларымды түшүндүм. Может, если не получится на языке международного права с людьми найти общий язык, вот именно через музыку я этот язык найду общий. Стив өзүнүн тобу менен Бишкекте байма-бай концерт берип турат. Ал ар бир концертин Борбор Азиядагы джаз жанрынын өнүгүүсүнө, өлкөдө бул музыкалык жанрды таанытып келе жаткан мурда кийинки музыканттарга арнайт. Бул кадамын ал дипломатиялык миссиясынан тышкаркы чыгармачыл миссия деп эсептейт. Ошол эле учурда өлкөдөгү укуктук маселелерге да анын жеке пикири бар. Я очень болею за гражданское общество Кыргызстана, которое сейчас испытывает большие трудности. Мен Кыргызстандын жарандык коомунун чоң күйөрманымын. Азыр ал кыйынчылыктарды башынан өткөрүп жатат. Азыр парламенттин алдында чет элдик агент жөнүндө мыйзам долбоору турат. Бул мыйзам долбоору Орусиянын ийгиликсиз мыйзамын эске салып турат. Качан гана кимдир бирөөнү агент деп атаганда, кандай маселелер жараларын биз укук коргоочулар жакшы түшүнөбүз. Бул улуу советтик тарых. Андыктан Кыргызстан өзүнүн көп векторлуу саясатын улантып, АКШ жана Евробиримдик сыяктуу өнөктөштөрү менен иштешет деп ишенем. Кыргызстанды өзгөчөлөп турган демократиялык духту, эркиндикти, сөз эркиндигин баалайт деп ойлойм. Укук коргоочулар буга чейин Азаттыктын жана Болот Темировдун ишине, азыр Клоп басылмасынын айланасындагы окуяларга тыкыр көз салып турат. Андыктан жаңы жылда сөз эркиндиги өкүм сүрөт деп ишенем. Сын душман эмес, сын бир гана мамлекетти жакшырта турган мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. И усиливает возможности государства принимать и учитывать разные мнения и тем самым стать лучше.